Шейшемби күнү кечинде мамлекет 500 жана 1000 рупия акча бирдигин колдонуудан чыгарып, тургундар таң атпай банктарда узун кезекте турушту. Саналуу гана адам акчасын алмаштырууга жетишип, көптөр ыза болуп кетишти. Бүгүн неберемдин туулган күнү болгондуктан ага белек сатып берейин деп бул жакка жаңы акча алганы келгемин. Дүйнөнүн 7-чи ири экономикасы деп саналган өлкөдө 500 жана 1000 рупия акча бирдигин колдонуп келет. Эми ал колдонуудан чыгарылды. Индияда бизнестин дээрлик чоң бөлүгү накталай акча жүгүртүү менен ишке ашаарын эске алганда, мурдагы акча бирдигин колдонуудан чыгаруу кескин кадам катары сыпатталууда. Индиянын өкмөтү бул кадам менен элдин салык төлөбөй же коррупция жолу менен акча табуусуна бөгөт коюуну чечкен. Индиянын премьер-министри калктын 1,5% салык төлөгөнүн айтып, соңку кадам аны өзгөртөт деп белгиледи. Ал коррупция жолу менен табылып, бирок көмүскөдө калган акчаны кайра банк системасына кайтарып алгысы келет. Бул кадам аркылуу көбүрөөк салык жыйналып, экономикага инвестиция жасалат, деди экономика боюнча адис. Узун кезектерге карабастан өкмөттүн бул кадамын көпчүлүк индиялыктар колдоду. Арийне өкмөт чыгарган жаңы рупия акча бирдиктери түгөнүп баратат. Мындан улам чоң көйгөй жаралышы ыктымал.